Уважаемые коллеги, Кыргыз Республикасынын кылмыш процедуралык кодексине жаңы кирген институт бул алдын ала угум. Муну ишке ашырыш үчүн башка институт, сотко өткөрүү институтун бүткөрүш керек. Сот отурумуна чейин судья төмөнкү маселелерди чечүүгө тийиш. Ишти прокурорго кайтаруу, ишти сот тийиштүүлүгү боюнча жөнөтүү, алдын ала угууну дайындоо, сот отурумун дайындоо. Кыргыз Республикасынын аракеттеги кылмыш процесстик кодексте 1, 2 жана 4 пункттагы ишти прокурорго кайтаруу, ишти сот тийиштүүлүгү боюнча жөнөтүү жана сот отурумун дайындоо бар. А жаңы Кыргыз Республикасынын кылмыш процесстик кодексинде новелла болуп 3 пункт алдын ала угуу дайындоо саналат. Алдын ала угум өз алдынча стадия болуп эсептелет. Анткени анын өз максаты, милдеттери жана өзгөчөлүгү бар. Алдын ала угум бул соттук териштирүүгө даярдыктын процесстик формасы, төмөнкү шарттарды камсыз кылат. Бул статья жол берилбей турган далилдерди фильтрлөө үчүн кызмат кылат. Бул стадияны жаңы кылмыш процесстик кодекске киргизүүнүн себеби сот системасы жол берилбей турган далилдер менен өтө толуп кеткен. Жазык процессинин катышуучуларынын социалдык чыңалуусун азайтат. Ошондой эле сотторго түшкөн жүктү азайтат. Алдын ала угум төмөнкү шарттарда өткөрүлөт. Өтө оор кылмыш иштери боюнча, жараксыз далилдерди жокко чыгаруу боюнча тараптардын өтүнүчү болгондо, кылмыш ишти токтотууга же жабууга негиз болгондо, иште сот арачыларынын катышуусунда кароо маселесин чечүү. Эгер ушул 4 шарты бар болсо, анда сөзсүз алдын ала угум стадиясы башталат. Алдын ала угумду судья жабык сот отурумунда тараптардын катышуусунда өткөрөт. Бул стадияда айыптуунун күнөөсү далилденгени чечилбейт. Далилдер талкууланбайт, изилденбейт. Анткени бул маселелер 1 станциядагы сот отурумунда маңыздуу каралат. Алдын ала угум да судья төмөнкү маселелерди чечет. Бул ишти токтотот, иш боюнча өндүрүштү жабат, сот отурумун дайындайт, юридикалык күчүн жоготкон жана өкүмгө негиз болууга мүмкүн эмес далилдерди жокко чыгарат. Судья ишти төмөнкү убактарда токтотот. Коргоо тараптын өтүнүчү боюнча сот отурумун өткөрүүгө жолдоо болуучу медициналык корутунду менен күбөлөндүрүлгөн айыпкер ооруганда. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына бул кылмыш иште колдонулган же колдонууга жатуучу мыйзам боюнча суроо кат жөнөтүлгөндө. Сот кылмыш ишти төмөнкү учурларда жаап сала алат. Ишти кароо моментинде айыптуу өлүп калган болсо, кылмыш декриминалдашына байланыштуу, мунапыс актына байланыштуу, эгер ал кылган кылмышына жаза колдонууну жокко чыгарса, эскирүү мөөнөтү өтүп кетсе, тараптардын жарашуусу боюнча жоруктар жөнүндө кодекстин талаптарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодекси боюнча азыраак ордуктагы кылмыш иш боюнча могут примиряться между собой.